Архитектура представляет собой один из важнейших элементов духовной. Архитектура адамдардын жашоосундагы руханий жана материалдык маданиятынын маанилүү түзүүчүлөрүнүн бири болуп эсептелет. Создавали чудеса архитектуры. Көптөгөн миң жылдар аралыгында ар түркүн маданияттагы элдер бири-биринен айырмаланган өтө кооз архитектуралык курулуштарды куруп келишкен. Пирамидалар, хан сарайлар, чиркөөлөр, Соборы. мечиттер. Ушул ар бир кооз курулуштар тажрыйбалуу архитекторлордун жана миңдеген адамдардын биргелешкен өтө так эсептөөлөрүнүн натыйжасында курулган. Усилий и сотрудничества тысяч людей. Архитектура – это Архитектура бул адамдарга Аллах тартуу кылган, чыгармачыл жөндөмдүүлүгү жана эң сонун сезимдери ачыкка чыккан улуу искусствонун бир бөлүгү. дарованное человеку Аллахом. Бирок билесиздерби, жаратылышта адамдардан да кем калбаган архитекторлор бар экенин. Келиңиздер баарыбыз мына ошолорго биргеликте байкоо жүргүзөлү. Жаратылыштагы архитекторлор. Жаратылыштагы жаныбарлар көпчүлүк учурларда өздөрүнүн дене түзүлүшү же кыймылдап басканы менен сиздердин көңүлүңүздөрдү өзүнө бурууга чакырат. Карасаңыздар, кабыланын скелети жана тарамыштык системасы жүгүрүү үчүн эң сонун ылайыкташкан. Орел обладает безупречным Бүркүт кемчилдиксиз түзүлгөн аэродинамикалык өзгөчөлүккө ээ болуп эсептелет. тело дельфина. Ал эми дельфиндин териси жана денеси сууда жеңил сүзүү үчүн атайын ыңгайлуу болуп жаратылган. Каждый из этих безукоризненных Ушул өзүңүздөр көрүп турган ар бир жандыктын дене түзүлүшүндөгү таң калыштуу өзгөчөлүгү бардык жандуу дүйнөнү Аллах жаратканын далилдөө үчүн кызмат кылат. Бирок бир эле жогоркудай өзгөчөлүккө ээ болуу жетишсиз. Ар бир жандуу өзүнө берилген жөндөмдүүлүктөрдү колдонуу да билүү керек. Мээримдүүлүгү чексиз болгон Аллах аларга андай жөндөмдүүлүктөрдү да тартуулаган. Мисалы канаттар учкан учурда керек, аны куштар учкан учурда, асманда каалгып жүргөндө жана жерге конгон учурда колдонушат. новорожденной антилопе требуется всего Жаңы туулган эликтин баласына өз бутуна туруп басып кетүү үчүн болгону жарым саат убакыт талап кылынат. закапывает свои яйца в песке. Суу ташбакасы болсо, өздөрүнүн тукумдарын кумдун ичине көмүп кетет. Кичинекей ташбакалар өз мезгили келгенде кабыкты жарып жана жогору чыгышын билишет. Андан сырткары, жаңы эле жумурткадан чыккандан кийин кумдун үстүнө чыгып алып, тез сууга жетүү керектигин да жакшы билишет. Им надо достичь моря. Возникает такое чувство, Ушул жерден жаныбарлар бул дүйнөгө тим эле даяры окутулган абалында жөнөтүлгөндөй сезим калтырат.
Эң таң калыштуусу жаныбарлардын тубаса жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүчү мисал алардын өздөрү үчүн кураган үйлөрүндө даана байкалат. Анда эмесе, баарыбыз биргеликте мына ошолорго байкоо жүргүзөлү. Бал аарыга тартууланган керемет. Когда вы выбираетесь на природу, солнечный денек, Күн чайыттай тийип турган мезгилде сиздер сыртка чыгып, жаратылышка көз чаптырып карасаңыздар, сөзсүз түрдө өзүнүн кооздугу менен көз жоосун алган гүлдөргө көңүл бурасыздар. Дагы да жакшыраак көңүл буруп карай турган болсок, анда аябай кызыктуу бир жандууга кезигебиз. Бул биз угуп жүргөн бал аары. Жаратылыштагы архитекторлордун эң тартиптүүсү. Бал аарлар үйүр-үйүр, топ-топ болуп жашашат жана адамдар үчүн пайдалуу болгон балды иштеп чыгарышат. они собирают его в шестиугольных сотах, которые сами же и строят. Алар балды өздөрү курган 6 кырлуу уюлдарында топтошот. Бирок ушул жерден өзүңүздөр байкагандай эле, бал аарлар эмне себептен дайыма 6 кырдуу уюл курушат деген суроо пайда болот. Бул суроонун тегерегинде математиктер көптөгөн убакыт бою ой жүгүртүшүп, акыры төмөнкүдөй кызыктуу жыйынтыкка келишти. Көрсө сыйымдуулугу эң көп жана аз чыгым жумшоо менен балды сактоо жайын куруунун өтө ыңгайлуу жолу бул уюлду 6 кырдуу формада жасоо экен. В форме шестигранника. Представим, Уюлдардын башкача формада курганда кандай болорун элестетип көрөлүчү. если бы пчелы строили соты в виде цилиндра, Эгерде бал аарлар уюлдардын тегерек, цилиндр же 5 кырлуу призма сыяктуу калыпта курганда, анда алардын арасында бош тешиктер пайда болмок. Натыйжада уюлга бал аз санда гана батып калмак. А эгер уюлду 3 бурчтуу же квадрат формасында курган болсо, анда эч кандай бош тешиктер болмок эмес. Бирок ушул жерден математиктер өтө маанилүү дагы бир нерсени байкашты. Жогорку көрсөтүлгөн формалардын айланасынын узундугу эң кыскасы 6 кырлуу форманыкы болуп чыкты. Мына ошондуктан бир эле аянтчада курулган 6 кырлуу курулуш 3 бурчтуу же квадрат формада курулганга караганда аз чыгымды талап кылат. Бир сөз менен айтканда 6 кырлуу уюл эң пайдалуу, экономдуу, балды сактоого көп сыйымдуу жана ошол эле учурда аз чыгым жумшоо менен курулган курулуш болуп эсептелет. Бал аарлар болгон бардык формалардын ичинен эң идеалдуусун колдонушат. пчелы. Дагы бир таң калыштуу, кызыктуу бал аарлардын касиети алардын уюлдарын куруудагы баары биргелешип иштөөсүндө. Толук курулуп бүткөн уюлду карап туруп, баары бир бүтүн болуп курулганбы деген ой пайда болот. А чындыгында болсо, аарлар бир эле учурда ар түрдүү жактардан куруп баштайт. Жүздөгөн бал аарлар уюлдарын 3 же 4 жактан баштап, ортосунда жолукканга чейин курушат. Эки жактан курулуп келген жактарынын жолугушуп сүзүшкөн жеринде бир да туш келбөөчүлүк же кичинекей да катачылык болбойт. Кантип мындай болот, тим эле аргасыз таң каласың. Бал аарлар уюлдарын куруп жаткан мезгилде ар бир уячанын бири-биринен кыйшайуу бурчунда эсептешет. Бардык грандары менен тийишип турган уячалар жерге карата 13 градуска кыйшайган абалда курулат. Ошентип уюлдун эки жак бети жогору көтөрүлгөн абалында турат. Уянын мындай бурчта курулушу балдын уюлдан төгүлүп кетпөөсүнө шарт түзөт. Дүйнөнүн кайсыл бурчуна барбайлы бал аарлар мындай таң калыштуу архитектуралык курулуш менен уюлдарын курганын жолуктурабыз. Мындай жумушту уюлдарынын чукурунда, күндүн жарыгы тийбеген караңгы жеринде да аткарыша берет. Мына ушул жерде бизге маанилүү бир акыйкат ачыкка чыга баштайт. Бал аарлардын мындай өзгөчө жөндөмдүүлүгү жаңы туулган мезгилден баштап эле байкалат. Алар уюлдарынын кыйшайуу бурчтарын жана жайгашуу түзүлүштөрүн акырындап аз-аздан окушпайт. Керек болсо жаңы пайда болгондон баштап уюлдарын курууга жөндөмдүү. Демек, мындай архитекторлук чеберчиликке аларды ким окутат? Бул суроого Куранда жооп берилген.
Адамдар үчүн түшүрүлгөн жашоодогу туура жол көрсөтүүчү бул ыйык китепте бала арлардын кызыктуу жөндөмдүүлүгүнүн сырын адамдарга Аллах төмөнкүчө ачкан. Эй Мухаммед, Раббиң бала арыга вахий буйрук кылды. Тоолорго, дарактарга жана адамдар кура турган ийиндерге уя салгын. Андан соң түрдүү мөмө жеп, Раббиң сен үчүн жеңил ыңгайлуу кылып койгон жолдордон жүргүн. Анын кардынан адамдар үчүн шыпа болгон түркүн түстүү ичимдик бал чыгат. Албетте, бул иште ой жүгүртө билген коом үчүн аят үлгү бар. Тирүү жандыктарга таң калыштуу табышмактуу өзгөчөлүктү бир гана жалгыз Аллах тартуулаган. Аллахтын мындай акылмандуу кудуреттүүлүгү бир эле бала арларда байкалбайт, бүтүндөй тирүү жандуулардан көрүүгө болот. Жаратылыштагы башка архитекторлор менен таанышып, Аллахтын кереметтүү ойчулдугун дагы да жакшыраак байкап көрөлү. Ошондо мындан да жеткиликтүү түшүнгөн болобуз. Бобурлар жана алардын ажайып тосмолору. Совсем недавно это маленькое озеро выглядело... Мындан бир аз мурда ушул өзүңүздөр көрүп турган көл башкача көрүнүштө эле. Тагыраак айтканда, бул жерде таптакыр көл жок болчу. Дарыянын чекелери кургак бош жаткан жер эле. Бирок эмгекти сүйгөн топтордун чыныгы талбас аракеттенүүлөрүнүн жана эмгектенүүсүнүн натыйжасында ушундай сонун бир көл пайда болду. Бул эмгекти сүйгөн жумушчулар баарыбызга белгилүү бобурлар. Известные бобры. Бобры живут вместе. Бобурлар баары бирге, бир үй бүлөө болуп топ болуп жашашат. Алардын кепеси көлдүн жээгинде жайгашат жана аны өздөрүнүн күчү менен курушат. Начинается с... Бобурлардын үй бүлөлүк биргелешип жашоо турмушу алардын эркек жана ургаачысы бирге жаңы үй куруудан баштап башталат. Хижина для пары бобров будет построена... Бобурлар кепени дарыяга курушат, бирок ал үчүн баарынан мурда суунун агымын тосуш керек болот. Ошентип бобурларда жүздөгөн жылдардан бери адамзат колдонуп келген методду колдонушат. Башкача айтканда, аларда адамдарга окшоп плотина тосмо курушат. Они возводят плотину. Бревна и ветки. Бобры Тосмо куруш үчүн аларга баарынан мурда курулуш материалдары, узун жыгачтарды жана шакчаларды табыш керек болот. сперва они лакомятся листьями... Биринчи алар издеп тапкан дарактын жалбыраган жеп азыктанышат, анан даракты кажып акыры жыгышат дагы дарыяга тартып сүйрөп барышат. Примечательна одна особенность. Ушул жерден сөзсүз белгилеп кетүүчү нерсе, бобурлар ар дайым даракты кажыганда туп-туура дарыянын багытына туура келе турган кылып кажышат. Свалить дерево Даракты жыгуу жана аны дарыяга сүйрөп жеткирүү аткарып жаткан жумуштун эң оорчундуу бөлүгү болуп эсептелет. Андан ары бобурлар дарактын шактарын бөлө баштайт да мурда ап келип кынап койгон узун жыгачтардын арасына тизе баштайт. Ошентип тосмо куруу башталды. Ушундай жумуштун баарын аткарууда бобурлар курал катары
жалгыз өздөрүнүн тиштерин жана колу буттарын гана колдонушат. И все это время единственный их инструмент Мындай оор жумуш чоң сабырдуулук жана өтө чыдамкайлык менен аткарылат. эта работа проводится Эки жуп бобурлар болжол менен 400-га жакындаракты жыгылтууга жетише алышат. может свалить примерно 400 деревьев. Если деревья Эгерде дарыядагы тосмого алыс болгон дарактар калган болсо, анда бобурлар алардын шактарын кадышат да кийин тосмого ташып келишет. бобры всегда используют свои передние листья. Ушул жерден белгилей кете турган нерсе, бобурлардын жаагы ушундай бир ажайып жаратылган. Убакыттын өтүшү менен анын алдыңкы кескичтери адамдардын тырмактары утуру өсүп тургандай эле дайыма кайра-кайра өсүп турат. Постоянно отрастают, точно так же, как ногти у человека. Всевышний Аллах Бобурларды жараткан баарынан улук Аллах аларга эң ылайыктуу тиштердин тизмегин тартуулаган. строением зубов. Тело бобра Бобурлардын денеси сууда жеңил сүзүүгө аябай ыңгайлуу болуп жаратылган. Арткы буттары сууну оңой сүрүүгө өтө оңтойлуу. перепон. Так что не могут легко разбивать толщу воды. Куйругу болсо жалпак жана чоң. Ал чуңкуганда да, сүзгөндө да бир кыйла жеңил шарт түзүп, башкаруучу кызматты аткарат. Еще и своего рода рулем при плавании и нырянии. Бобурлар өздөрүнүн курулушун аябай тырышуу менен аракет жасап уланта беришет. Алар чеберчилик менен узун жыгачтарды жана майда шактарды биринин үстүнө бирин тизе беришет да, натыйжада күн өткөн сайын өздөрүнүн тосмосунун бийиктигин аз-аздан чоңойто беришет. Тосмонун бийиктиги чоңойгон сайын, андагы тосулган суунун деңгээли да көтөрүлө берет. Ошентип бир чоң көлмө пайда болот. Но вместе с Бобурлар ошондой эле алдагы курган тосмосун бышыктап, кээ бир тешиктерин бүтөп да турушат. Алар мындай оңой эмес жумушту аябагандай чыдамкайлык менен аткарышат. большим терпением. Труд Ушундай бир канча айдан берки талбас зор эмгектенүүнүн натыйжасында пайда болгон көлмөнү тим эле эң сонун ажайып деп айтууга болот. великолепный. Возведена Кадимки эле адамдар куруп жүргөн тосмолорго платиналарга дабдаана окшошуп кетет. человечество.
Эгерде жакшылап көңүл буруп карай турган болсок, бобурлар өздөрү тургузган тосмону жаанын формасына окшош ийилген, кыйшайган абалда курушат. Мындай формадагы курулуш кокусунан тандалган эмес. Себеби так ушундай, суунун агымына каршы ийилген томпок формадагы дамбалар суунун басымына жакшы туруштук бере алат. Азыркы мезгилдеги гидроэлектростанциядагы жана суу плотиналарындагы курулуштар дайыма жаа формасында курулат. Ушул жерден бобурлар мындай курулуш куруудагы акылмандуулуктарды жаңы туулгандан баштап эле билишери ачыктан ачык көрүнүп турат. Адамдар болсо мындай акылмандуулукту көптөгөн жылдардан кийин гана бир кыйла атайын окуп үйрөнгөн соң гана биле алышмак. Эми ушул жерден суроо пайда болот. Бобурларга мындай илимди ким берди деген. Албетте жаныбарлар мындай тосмо куруудагы илимдүүлүккө кокусунан эле жок жерден ээ болуп калган эмес. Алар суунун агымынын каршылыгына туруштук бере ала турган тосмонун жаа формасын кантип билмегиле. Керек болсо мындай акылмандуулукту кийинки муундарга окутуп өткөрүп берүүнүн да билишпейт. Мындай таң калыштуу чоң архитекторлук курулушту куруу жөндөмдүүлүгүн бобурларга баарынан улук Аллах гана тартуулаган. Ал бардык тирүү жандыктарды жаратуучу жана аларга өз-өзүнө жараша жөндөмдүүлүктөрдү да берүүчү. Албетте ушул жерден суроо пайда болот. Эмне себептен бобурлар мындай көлмөнү курушат деген. Көрсө тосмо куруунун себеби алар ал жерге өздөрүнө үй курушат экен. Бобурлар тосмо куруп жаткан мезгилде эле ошол көлмөнүн чекесинде жээки жакын жерде эрежеге ылайык өздөрүнө кепеде кура беришет. Сырттан караганда жөн эле ары бери үйлөп жаткан жыгачтардын топтомуна окшоп көрүнөт. Чындыгында болсо ал өтө жакшы пландаштырылган. Кепеге кирүүчү ооздору суунун астында, ичине кирүү үчүн бекитилген туннель сыяктуу аралыктан өтүш керек болот. Ошол бекитилген туннель сыяктуу жолдон өтүп барса, суунун үстүндө жайгашкан бөлмөсүнө келет. Бобурлар да үй бүлөсү менен мына ушул кургак жана ыңгайлуу бөлмөсүндө жашашат. Кээ бир бобурлар ушундай бөлмөлөрдү 2 кабат кылып курушат. Анда биринчи кабатында кирүүчү жана мейманканасы жайгашкан. Үстүнкү кабатында болсо ашканасы жана уктап эс алуу бөлмөсү жайгашат. Кепенин эки жеринде кирүүчү ооздору бар жана аба алмашып туруу үчүн үстүнкү жагында да тешиги болот. Бобурлардан мындай ажайып уясында тышкы коркунучтардан коргоочу да жана эң сонун жашоого мүмкүнчүлүк берүүчү да бөлмөлөрү бар. Бобурлардын балдары мына ушул бөлмөдө көз жарышат. Жаңы эле туулган балдары бир аз өсүп калышкандан кийин ата-энеси менен кошулуп, айлана чөйрөгө көз чаптыруу үчүн эң алгачкы кадамдарын ташташат. Ошентип жаратылыш менен таанышууну башташат. Сүзүүдөн чарчашкан балдары көпчүлүк учурларда энесинин үстүнө чыгып алууну жакшы көрүшөт. Ушундай бобурлар курган кичинекей көлмөнүн тереңдиги 3-4 метрге чейин жетет. Мындай тереңдиктеги сууга үй куруу алар үчүн эч кандай пайдасы жоктой көрүнөт. Андай болсо эмне себептен алар көлмөнү мынчалык тереңдикте курушат деген суроо пайда болот. Мындай суроонун жообу кыш келгенден кийин табылат.
Зимой Кыш башталганда көлмөдөгү суу тоңо баштайт. Андагы муздун калыңдыгы барган сайын чоңое берет. Эгерде көлмөдөгү суунун тереңдиги анча терең эмес болсо, анда муз толук жердин түбүнө чейин жетип калат да, натыйжада бобурларга кеңири ары бери сүзүп жүрүүгө мүмкүнчүлүк жок болот. не смогут Мына ушундай болуп каларын тим эле бобурлар алдын ала эсептеп билгендей, кичинекей көлмөнү мүмкүн болушунча терең курууга аракет жасашат. Ошентип көлмөнүн тереңдиги терең болгондуктан, кышындасы муздун астында суунун тоңбой калган бөлүгү калат. Ушул аралыкта бобурларга ары бери сүзүүгө жана өздөрү үчүн тамак таап келүү үчүн сыртка чыгууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. и пропитание. Ушул жаныбарлардын жашоосундагы кыймыл-аракеттерине саресип салуу жана байкоо жүргүзүп окуп үйрөнүү менен алардын тим эле таң калыштуу ажайып нерсени аткарып жаткандарын байкайсың. Эти маленькие создания Бул кичинекей жандыктар керек болсо адамдар, атайын инженердик билими жок жасай албаган нерсени жасап жаткандарына таң каласың. Анда мындайда аларга ким аткартып жатат? заставляют их это делать. Бобурлар өтө акылдуу же аябай ойчул деп айтууга таптакыр болбойт. Бирок мындай жапайы кичинекей жандыктар кирүү үчүн эки оозду жана аба алмашып туручу үстүңкү тешикти курууну кантип пландаштырышат? Алар тосмону жазууда, азыркы күндөгүдөй гидроэлектростанциянын курулушундай үлгүдө куруш керектигин кайдан билишет? Знают, что плотины следует Мындай акылмандуулуктар ушул жапайы жаныбарлардын билүүсүнөн бир канча алыс. Аларга ушундай кыйын маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк берген бир улуу күч бар экени ачыктан ачык көрүнүп турат. ясно. Бобурларга эң бир сонун кепени курууга жөндөмдүүлүктү, баардык тирүү жандыктарды жараткан жана жашоосунда керек болуучу кыймыл-аракетти берген баарынан улуу Аллах гана тартуулаган. Аллах өзүнүн баардык нерсени башкарып турарын Курандын бир аятында төмөнкүчө кабарлайт. Асмандар жана жердеги баардык жандуу, ал затка тийиштүү, баардыгы ага моюн сунат. Качан биз жаратылыштагы башка архитекторлорго да көз чаптыра турган болсок, анда жаратуучунун кереметин сөзсүз байкаган болобуз. Төмөндө мына ошондой миңдеген мисалдардын дагы бирөө. Термиттер. Термиты — это маленькие Термиттер өтө майда кумурска сыяктуу жандыктар. Алар топ-топ болуп колоннасы менен биргеликте үйүрү менен жашашат жана өздөрүнө бир канча өтө бийик уя курушат. Уясын куруудагы негизги курулуш каражаты өздөрүнүн ишлекейлерин цемент катары иштетип топурактан жасаган майда кыштар болуп эсептелет. Термиттер курган уянын чоңдугу 3-4 метр бийиктикке чейин жетет. до 3-4. Уясынын ушундай архитекторлук курулушун термиттердин өздөрүнүн чоңдугу менен салыштыра турган болсок, тим эле асман тиреген мунара сыяктуу кимди болбосун таң калтырат. Просто потрясает. Внутри Термиттердин уясынын ичинде бир канча өткөөлдөр бар. в глубине Мына ошол өткөөлдөрдө ынтымакташып иштешкен, саны 1,5 миллионго жеткен термиттер бар. термитов. Эгерде ушул уячаны туурасынан кесилген калыбында карай турган болсок, анда ичинде атайын ханыша үчүн бөлмөнү, тамак аш жазуу үчүн жана азыкты сактап туруучу бөлмөнү көрүүгө болот. Ошондой эле ичиндеги аба алмашып туруу үчүн атайын тешиктер да бар. Термиттер өздөрүнүн уяларын куруу жана оңдоп туруу менен эле кошо сырттан келген коркунучка каршылык көрсөтүүгө да дайыма даяр турушат. Андан сырткары алар уянын ичинде жей турган козу карынды өстүрүүгө да жетише алышат. Мындай түшүндү алыш үчүн уянын ичинде ар дайым белгилүү бир калыптагы ысыктык керек жана абанын нымдуулугу талап кылынат. Такой большой популяции Мындай маселенин чечилиши аябай таң калыштуу. Термиттер уянын үстүңкү бөлүгүндө параллелдүү панелдерди пайда кылышат. Ылайдан жасалган ушул атайын панелдер термиттердин денесинен бууланып чыккан нымдуу терлерди өзүнө жутуп турат. Мына ошол нымдуулук уянын ичиндеги жылуулук менен бууланат дагы аба чыгып туруучу тешик аркылуу сыртка чыгат. Ушул буулануу бир жагынан уянын ичиндеги жылуулуктун төмөндөшүнө шарт түшсө, бир жагынан абанын дайыма айланып алмашып турушун камсыз кылат. циркуляцию воздуха. Термит канадагы панель абаны дайыма муздак жана бирдей калыпта кармап туруучу курал катары кызматты аткарып турат.
Термиттердин курулушундагы дагы бир катар кызыктуу мисалдар бар. Түндүк Австралияда жашаган термиттердин бир түрү алыстан караганда учу ичке жана шиш болгон жалпак кырлуу, кылычка окшош формадагы уяларды курушат. Мындай уяларды куруунун сыры алардын күндүн нуруна карата курулушунда жатат. Себеби термиттер күн түш оогон мезгилдеги аябаган ысык учурунда уячанын азыраак бөлүгүнө гана күндүн нурунун түз тийүүсүн мүмкүн болушунча азайтуу үчүн ушундай курулат экен. Ошентип ысыктыкты бир кыйла азайтууга шарт түзүлөт. Ушул сыяктуу курулган уячалар баары эч катасыз, күнгө карата опокшош эле бурчта курулган. Бирок баарынан кызыгы, ушундай таң калыштуу мунараны курган термиттер таптакыр сокур, көздөрү жок. Андай болсо, өздөрүнүн алдын 1 сантиметрде көрө албаган мындай майда жандыктар өтө так инженердик эсептөө менен курулган мындай имаратты кантип курушкан? Бир уянын ичинде 1,5 миллион термиттер кантип баары биргеликте ынтымакташып иштешет? Белгилүү англис натуралисти Дэвид Аттенборо өзүнүн бир документалдуу тасмасында мындайды төмөнкүчө баяндайт. Ар бир жумушчу термит өзүнүн баткактан жасап келген кышын белгилүү болгон улуу планга дал келүүчү ордуна коет. Алар кантип мындай коюшат, аны таптакыр болжолдуу да билбейбиз. Адамдар түшүнө албаган термиттерге берилген жана эч кыйшайсыз аткарган улуу планды аларга баарынан улук Аллах гана тартуулаган. Дагы бир жаратылыштагы ажайып архитекторлордун катарына ичке узун чөптөр менен өздөрүнө уя жасаган чебер токуучу куштарды киргизүүгө болот. Уя салуу үчүн токуучу чебер куштар баарынан мурда 3 бурчтуу рамканы курушат. Анан алар бул 3 бурчтуктун сыртын башка чөптөр менен ороп чыгышат. Ар бир уянын бекем шыптары жана дубалдары ошондой эле кирип чыгып туруу үчүн атайын эшиктери бар. И входная дверь. В качестве первого шага Эң алгач, куштар бекем болуш үчүн ичке жана ийилчээк бутактарга узун чөптү бышык кылып байлашат. Бирок минтип байлоо оңой эмес. Токуучу чебер куштар жок дегенде бир чөптү байлаш үчүн бир канча күч жумшашат. Ушул эң алгач байлап жаткан чөптүн бутакка байланышы туп-туура болушу өтө маанилүү. Себеби мындан кийинки уянын курулушу да ушундан көз каранды. Эгерде биринчи байланган чөп туура эмес байланып калса, анда кийинкилери да туура эмес болуп калат. Анткени баары биринчиге байланыштуу. все они основаны на первом. Со временем Убакыттын өтүшү менен байланган чөптөр көбөйө баштайт да бир калың шакекче сыяктуу болуп калат. Кушка куруп жаткан уячанын шакекчесинин чоңдугун өтө кылдаттык менен эсептеш керек болот. Ошол шакекченин кеңдиги өзү бата турган жана өзүнөн башка чоң куштар кире албаган чоңдукта болушу шарт. Бул чебер токуучу куштар биринчи эле жолу жасашканда өтө ылайыктуу өлчөмдөгү шакекчени курушат. Негизи болгон ушундай шакекчени куруп алгандан кийин уянын жогорку жагын шыбын курууга киришет. Ушул кичинекей куштар курган уянын куруу ыкмасы дагы эле токуучу чебер адамдардын токуусуна окшош. строительство крыши. Техника Алар чөптү бири-бирине кынап илип чыгышат. Мындай ыкмада чебер куштар аябай чыдамкайлык менен иштешет дагы акырында сонун бир уяга ээ болушат. Ушундай куштар жашаган дарак тим эле бир көп үйлүү чоң шаарчаны элестетет. со множеством домов.
Бардык токуучу чебер куштар өздөрүнүн уяларын бир гана буйрукка моюн сунуу менен жасашат. Ал албетте Аллахтын буйругу. Жапайы ары. Жаратылышта бал арыга окшош эле архитекторлук жөндөмдүүлүккө ээ болгон жапайы арлар да бар. Жапайы арлар даракты кезип үзүшөт да оозунда чайноо менен андан кагаз пайда кылат. Мына ушул кагаз менен өздөрүнө тегерек болгон уюлдарды курушат. Аларда бал арларга окшоп уюлдагы уячаларды ошол кагазды колдонуп 6 кырдуу кылып курушат жана аны шыптын ички бетине жайгаштырат. Ушул шыптын ички бетинде жайгашкан ар бир 6 кырлуу уячанын ичине арлар өздөрүнүн тукумдарын ташташат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ушул тукумдардан личинкалар пайда болот. Ал эми ушул личинкалар таң калыштуу кызыкты көрсөтүшөт. Алар өздөрүнүн энеси ачык таштап кеткен уячанын оозун жаап алышат. Ошентип өздөрүнүн ооругунун эсебинен уячадан түшүп кетпейт. Алар уячада дагы бир канча жума өсө беришет. Андан кийин чоңоюп калган ары акыбалына жеткенде гана сыртка чыгышат. Кичинекей арлар эч убакытты бош кетирбей, жашоо турмушун дароо эле башташат. Арларды жараткан Аллах өз жөндөмдүүлүгүнө жараша кызмат тартуулаган. Кичинекей арлар энелери баштаган курулушту андан ары улантышат. Ошентип, акыр аягында бир кыйла чоң арлардын колониясы пайда болот. Эми ушул курулган уюл көп кабаттуу үйгө окшоп калат. Ушул жерде туулган ар бир ары жогору жактан тартууланган тартипке эч кыйшаюусуз моюн сунуу менен жашашат. Карапачы ары. Сиздер көрүп турган ушул кичинекей көзөө сыяктуулар арынын дагы бир түрүнө таандык. Бул ары өзүнүн ишлекейин аралаштыруу менен топурактан илешкектүү ылайды пайда кылат. Ошол даярдаган баткактан көзөөгө окшогон майда кесилерди жасашат. Алар мындай кеселердин формасын алыш үчүн утуру анын тегерегинде айланып, аз-аздан курушат. Башкача айтканда, арларда так эле карапачы уста адамдар жасагандай эле окшош жасайт. Ушундай көзөчө курулуп бүткөндөн кийин арлар анын оозун жабыш үчүн капкакта жасашат. Бардык жумуш бүткөндөн кийин алар көзөөнүн оозуна артын тушкулаттагы өздөрүнүн тукумдарын калтырышат. Андан кийин ал жердеги тукум улоочуларга бир аз азык калтырышат да көзөчөнүн оозун жаап учуп кетишет. Жумуртканы жарып чыккан личинка бир аз убакыт өткөндөн кийин ал көзөөнү жарып, өзүнүн жашоосун баштоо үчүн сыртка чыгат. Ушул өзүңүздөр көрүп турган толтура майда көзөөчөлөр кийинки жаңы муундар жарып таштап калтырып кеткен уялар. Жаңы пайда болгон кичинекей арларда аларды эч кандай окутпаса да, энелери сыяктуу ушундай эле уяларды курушат. Буларга мындай таң калыштуу жөндөмдүүлүктү аларды жараткан жалгыз Аллах тартуулаган. Жөргөмүш. Жөргөмүш өзүнүн денесинен чыккан желеси менен тор токуйт. Ушул ичке желеси аябай бышык. Ушунчалык эле жоондуктагы темир зымдан 5 эсе катуураак.
Мындай бышык жана ийилчээк жилеге келип түшкөн аябай шылуун чоңураак чымындарда эч качан кутула албайт. Не могут избежать даже быстро маневрирующие в воздухе. Кара жесир деп аталган жүргөмүштүн торунун желесинде илээшкек тамчылар бар. Буга келип түшкөн байкушка кутулууга эч кандай арга жок. Өзүн такыр бошото албайт. Тор илээшкек, ийилчээк жана таң калыштуу өтө бышык. Паутина ли? Жүргөмүш үчүн бул тор жөн эле өзүнө жем табуучу эмес, денесинин бир уландысындай. Ал торго келип түшкөндүн кыймылдоосун дароо сезет дагы заматта чабуул жасайт. Вибрацию любого живого существа, попавшего Тордун желеси жүргөмүштүн арткы бөлүгүнөн жасалат. Атайын органынан чыккан желени арткы буттары менен утуру тартып турат. паутина производится в задней части тела паука. Тордун желесиндеги илээшкек тамчылар чынында ал деле ошол желенин кичинекей түрмөгү, керектүү учурда алда жазылып, акырын узара берет. И капли на поверхности паутины на самом деле клубочки этой же самой нити. При необходимости Жүргөмүштүн кереметтүү желеси архитекторлук бир таң калыштуу ажайып. Буларга мунун баарын кудуреттүү Аллах гана берген. Эволюциянын калпайтуусу. Он 19 кылым адамзат тарыхында жалганчылык кылымы катары кирет окшойт. Анткени тарыхтын так ушул жылдарында философиялык илим катары марксизм жана бир катар жалган илимий теориялар элдин аң сезимине киргизилген. лженаучных теорий. Алардын ичинен эң чоң жалганчылык 19 кылымда пайда болгон англиялык жаратылыш сүйүүчүсү Чарльз Дарвиндин эволюция теориясы болгон. Дарвин 1859-жылы чыккан табигый тандоо жолу менен түрлөрдүн келип чыгышы китебинде жердеги бардык жандуулар кокусунан болгон дал келүүчүлүктөн пайда болгон деп айткан. Живое на Земле возникло в результате случайного совпадения. Ошол мезгилдеги илимдин анча өнүгө элек деңгээлинен улам мындай теория ишеничтүүдөй сезилчү жана бир аз убакыт ичинде эл арасына жайылууга жетишкен. Широкими кругами общества. Однако Тилекке жараша, азыркы күндөгү өнүккөн фундаменталдуу илимдеги ачылыштар Дарвиндин теорияларын толугу менен четке какты. палеонтология Казып алган калдыктарды изилдөөчү илим палеонтология. Жердеги бүт тирүү жандыктардын түрлөрү эч кандай эволюциялык табигый тандалууга дуушар болгон эмес. Тескерисинче дароо баары бир эле мезгилде пайда болгонун көптөгөн ишеничтүү так далилдер менен көрсөттү. Анатомия жана биохимия деп аталган илимдин тармактары жаратылыштагы түрдүү жандыктардын дене түзүлүшү татаал жана комплекстүү органдардан турарын жана эч качан кокусунан пайда болуп калышы мүмкүн эместигин дабдааны далилдеди. А биологиялык байкоо жүргүзүүлөр болсо жаратылышта жаныбарлардын бир түрдөн экинчи түргө өтүп кетишине шарт түзө турган механизмдер жок экендигин ачыктан ачык көрсөттү. в природе не существует механизмов. Так мына ушул себептен Дарвиндин теориясын толук жокко чыгарууга негиз болду. Теорию Дарвина. И еще один факт. Мына ушул өзүңүздөр көргөн тасмадагы жаныбарлардын жана куштардын жашоосундагы таң калыштуу сезимдер жомок сыяктуу эволюция теориясын талкалоочу себептердин дагы бирөө. Птиц, которых вы могли наблюдать в этом фильме. Эволюционисттер жаныбарлардын ар түрдүү түрлөрүндөгү таң калыштуу кыймыл аракеттерин инстинкт деген термин менен түшүндүрүүгө аракет жасап келишет. Бирок бул жандыктар андай сезимди кайдан алганын жана кантип өнүктүргөнүн эч түшүндүрө алышпайт. Развились у того или иного вида животных. Чарльз Дарвин өзүнүн түрлөрдүн келип чыгышы деген китебинде мындай суроо үчүн бүтүндөй бир бөлүгүн арнаган. В самом начале Дарвин ошол бөлүктүн эң башында өзүнүн теориясын дээрлик толук талкалап жок кылуучу жаныбарлардын жашоосундагы таң калыштуу кыймыл аракетин түшүндүрүү максатында
instinkt деп аталган темасында төмөнкүчө жазган. Кээ бир жаныбарлардын инстинкти ушунчалык бир таң калыштуу. Керек болсо, менин теориямды окуп жаткан адамдын көз алдында талкалоого болот. Чарльз Дарвин түрлөрдүн келип чыгышы. Дарвинди балаарылардын архитекторлук жөндөмдүүлүгү аябай оңтой сабалга калтырат жана ал өзүнөн өзү төмөнкүчө сурайт. Улуу математиктер тапканга чейинки акылмандуулуктагы бал аарылардын уюлдарды куруусундагы инстинкти жөнүндө эмне деп айта алабыз? Дарвин мындай суроого бул алардын үйрөнгөн адаты деп жооп берген. Жаныбарлар өзүнүн жашоо жолунда ар түрдүү адаттарга үйрөнөт жана ал үйрөнгөн адаттарды кийинки муундарга мурасташат. Ошентип убакыттын өтүшү менен инстинкт түзүлөт деген жыйынтыкка келген. Мындай теорияны көтөрүп чыгуу менен Дарвин француз биологу Жан-Баттист Ламарктын сунушуна таянган. Бирок 20-кылымда илим катары өнүккөн генетика Ламарктын айткан теориялары болгону ойлонуп табылган жомок экендигин көрсөттү. Андан сырткары, жаныбарлардын жашоодогу үйрөнгөн адаттары жана таң калыштуу өзгөчөлүктөрү кийинки муундарга мурас катары берилбей тургандыгын илимий түрдө далилдеди. Демек, Дарвиндин инстинкт тууралуу айткан болжолу да жөнөкөй эле ойлоп тапкан, мааниси жок келжиреген сөз. Эволюционисттерди дагы бир жарга таккан маселе. Жаныбарлар жаңы пайда болгондон баштап инстинктке ээ болуш керек эле. Антпесе, тагарак айтканда, тирүү жандыктарда керектүү инстинкт болбогондо алар өз жашоосун уланта алмак эмес. Мисалы, сүт эмүүчү жаңы туулган жаныбар эгерде эмчек эмүү инстинктине ээ болбогондо тез эле өлүп калмак. Ушул жерден жаныбарлар өздөрүнүн жашоосунда керектүү инстинктти убакыттын өтүшү менен аз-аздан алыш мүмкүн эместигин даана байкасак болот. Жогорку инстинкт тууралуу айтылгандарга кулак салуу менен Дарвиндин теориясынын ачыктан ачык жалган экенин даана байкасак болчудай. Ал өзү да мындай далилдерден аябай корккон эле. Жазуучу эволюционист Гордон Тейлор эволюциянын эң чоң сырлары деген китебинде төмөнкүчө жазат. Эгерде бир түрдөгүлөрдүн кайдан инстинкт кыймыл-аракеттери пайда болгон жана ал кантип кийинки муундарга калтырылат деп сурай турган болсок, анда бул суроого биз эч качан жооп бере албайбыз. Албетте, эволюционисттер тирүү жандыктарга берилген инстинкттин булагы кайдан экенин эч түшүндүрө алышпайт. Чынында жаратылыштагы жаныбарларга мындай таң калыштуу сезимдерди бардык тирүүлөрдү жоктон бар кылган жалгыз Аллах гана тартуу кылган. Искусствонун акыйкат булагы. Эң сонун 6 кырлуу уюлдарды куруучу бал аарылар. Өтө кылдат инженердик эсептөө менен кургандай тосмо жасашкан бобурлар. Бийик болгон уяларды тургузган сокур термиттер. Целлюлозадан өздөрүнө уя жасаган жапайы аарылар. Токуучу чебер куштар. Ичке, бирок бышык желелүү жөргөмүштөр. Жана башка миңдеген эң бир ажайып жаратылыштагы архитекторлор бар. Кимди болбосун таң калтырган ушул жандуулар курган архитекторлук шедеврлер чынында аларга баарын жаратуучу Аллах тартуулаган жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтөт. Курандын бир аятында ушул жаныбарлардын бүт кыймыл-аракеттери Аллахтын буйругунда экени төмөнкүчө белгиленет. Жөрмөлөгөн нерсенин баарысы тең ал заттын кол астында. Жер шарында өзүнүн архитекторлук чеберчилигин көрсөтө алган дагы бир жандуу бар. Аллах талант жана чеберчилик тартуулаган жөндөмдүүлүгү менен жердеги эң сонун курулуштарды жасай алган бул адам.
Азыркы күндө көпчүлүк адамдар мындай далилдер тууралуу эч ойлонуп да коюшпайт. Адам колу менен жаралган нерселерге байкоо жүргүзүп, ошолорду курган кишилерге гана таң калышат. Ачынында аларга мындай акылды, ой жүгүртүүнү жана кооздукту, сулуулукту сезип түшүнүүчү сезимдерди жалгыз Аллах гана тартуулаган. Адам баласынын аракеттенүүсүнүн натыйжасында пайда болгон деп эсептелген чеберчиликтер акыйкатта чексиз акылмандуулукка ээ болгон Аллахтын чыгармаларынын дагы бир чагылышы. Ошондуктан көз алдыбыздагы эң сонун, көз жоосун алган сулуулуктардагы жаратылган кооздуктарды байкаганда бир гана баарынан улук Аллахка мактоо сөз айтсак жана анын кереметине суктансак туура, ошондой эле максатка ылайыктуу болот. Себеби ушул жаратылган шедеврлер жана биз көргөн бардык тирүү жандыктардагы жөндөмдүүлүктөр Аллахтын аларга тартуу кылган акылмандуулугу. Анткени Курандын бир аятында төмөнкүчө айтылган: ошондуктан бардык мактоо алкыш асмандар Раббиси, жер Раббиси, бүткүл адамдар Раббиси Алла үчүн. Асмандар жана жердеги бардык улуулук жалгыз аныкы. Ал кудурет жана хикмат билим ээси.